21-кылымга чейин адам аялдын, эркектин кызматын аткарып жашап келген болсо, эми 21-кылымда адам арбайдын, периштенин кызматын аткарып калышы керек. Болбосо түрдүү ооруларга чалдыгып, акыры өлүмгө алып барат. Буга чейин адамзат көп жылдык эволюциялык жолдорду, доорулорду басып өтүп, 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилди. Мээдеги бош жаткан каракуш мээси ишке түштү. Ошол себептен адамдын анатомиясы өз кызматын же болбосо функциясын өзгөртүп, энергия өткөргүчтүн кызматын аткарып калат. Мындайча айтканда, арбай периштенин кызматын аткарат. 21-кылымга чейин техника өнүгүү заманы болуп келген болсо, азыр техника өнүгүүсү токтоп, эми адамдын денесинин өнүгүү заманы башталды. Мисалы, мурун кнопкалуу же басылма уюлдук телефондорду колдонуп келген болсок, азыр аны эч ким колдонбойт. Азыр учур талабына ыңгайлуу баары сенсорлуу уюлдук телефон колдонушат. Ошол сыяктуу мурун адам аял эркек болуп жашап келген болсо, ошол кызматты аткарса, эми адам арбайдын, периштенин кызматын аткарып калышы керек. Мындайча айтканда, адамдын анатомиясы көп функционалдуу болуп, каракуш мээси ишке түшкөндүктөн адамдын жаратуучулугу иштеп баштайт. Эгер адам эски түшүнүктө, эски психологиясында, эски жашоодо аял эркек кызматын аткарып жашай бере турган болсо, адамдын гени жетилгендиктен денеден улуу заттар бөлүнүп чыгып, организм ууланып баштайт. Ички органдардын баары иштен чыгат. Ошол себептен азыркы учурда түрдүү айыкпас оорулар, рак, псих оорулары, шишик, жара, вирус жана башка оорулардын көбөйүп жаткан учуру. Медицина бул уулануу процессин токтото албагандыктан убактылуу гана жардам берет. Эгер адам эски түшүнүгүнөн арылып, эски жашоосунан чыгып, аң сезимин ааламдык илим аркылуу бийиктетип, бул денеси энергия өткөргүчтүн кызматын аткарып калганда гана оору кырсыктан толук кутулат. Эгер адам эски түшүнүктө аял эркек кызматын аткарып жашай бере турган болсо, дене ууланып, айыктырууга жана сактоого кеч болуп калат. Арбай периштенин кызматын аткарыш үчүн адам сөзсүз ааламдык илимди өздөштүрүп, аң сезимин бийиктетүүсү керек.